Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагына кош келиңер. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жапайы канаттуулар. Бүгүнкү боло турган сабакта биз силер менен өткөн теманы кайталайбыз. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жапайы канаттуулар жөнүндө сүйлөшөбүз жана көнүгүүлөр менен иштейбиз. Бүгүнкү сабакты адаттагыдай эле кайталоодон баштайлы. Өткөн сабакта биз силер менен үй канаттуулары деген тема менен иштегенбиз. Кана эмесе балдар, үй канаттууларын атап көрөлүчү. Үй канаттуулары бул тоок, короз, күрп, каз жана өрдөк. Үй канаттуулары адамга эт жана жумуртка берет. Жакшы балдар, азаматсыңар. Кана балдар, фонетикалык көнүгүү менен иштеп көрөлү. 76 бет, 3 көнүгүү. Бүркүт. Канаттуунун кырааны тырмак тумшук куралы, көзү көрсө түлкүнү илбей карап турабы. Бул ыр бүркүткө арналган экен балдар. Бүркүт жапайы канаттуулардын катарына кирет. Бүркүт жырткыч канаттуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышабыз. Үкү, сагызган, үп-үп, балапан басышат, уя салат, коргоо керек. Бул жаңы сөздөрдүн бардыгы жапайы канаттууларга тиешелүү. Жапайы канаттууларды атап көрөлү. Үкү, бүркүт, күкүк, тоту куш, сагызган, үп-үп. Жакшы балдар. Жапайы канаттууларды көптүк түрдө атап көрөлү. Көптүк сан кыргыз тилинде лар мүчөсүнүн жардамы менен жасалат. Үкүлөр, сагызгандар, бүркүттөр, тоту куштар, күкүктөр, үп-үптөр. Жапайы канаттуулар тоодо жана токойдо жашайт. Алар уя салып, балапан басышат. Канаттуулар. Канаттуулардын дүйнөсү көп кырдуу жана ажайып кооз. Чоң жана кичине канаты бар. Укмуштуудай жана жөнөкөй. Үй жана токой, ак жана кара, сууда сүзгөн жана учпаган канаттуу куштардын бир тобун жер жүзүнүн бүткүл булуң бурчунан жолуктура алабыз. Бардык канаттуулардын 2 канаты жана тумшугу болот. Башка жаныбарлардан айырмаланып, алардын канаттары, жүндөрү бар. Канаттуулардын көпчүлүгү уча алышат. Алардын денеси учууга ылайыкташкан. Айрым канаттуулар учушпайт. Өмүр бою жашоосун жерде өткөрүшөт. Мисалы, төө куштар, пингвиндер. Канаттуулардын көпчүлүк түрлөрү жагымдуу сайрашат. Сайроо аркылуу пикир алышат, түгөй табышат, өз аймагын чектешет. Канаттуулардын азыктануусу өтө түрдүү. Өсүмдүктөрдүн уруктары менен мөмөлөрү, жемиштер жана дан, курт кумурскалар жана кемирүүчүлөр, балыктар жана бакалар. Башка канаттуулар. Көпчүлүк канаттуулар суук башталары менен 1000 километр аралыкта жайгашкан жылуу жактарга учуп кетишет. Анткени кышында өз мекенинде жетишерлик азык таба албай калышы мүмкүн. Бул канаттууларды келгин куштар дейбиз. Келгин куштар жашоосуна жетиштүү шарт болгондо жана балапандарын чыгаруу үчүн жазында кайра учуп келишет. Кыштоочу чымчыктар өз мекенинде кышташат. Жазында канаттуулардын жумушу көп. Уя салуу, балапан басып чыгаруу,
ар бир канаттуу өзүнүн өзгөчөлөнгөн уясын салат. Чабалекей топуракты шилекейи менен жууруп, баткак кылып уя салат. Карга бактын бутактарынан уя согот. Өрдөк жерде камыштын арасына уялайт. Бүркүттүн уясы бутактан согулат. Кичинекей куркулдай жүндөн соолган топ удай уя салат. Карлыгаштар суунун жээгиндеги ийиндерге, асканын жаракаларынын арасына салат. Өзүнчө эле канаттуулардын шаарындай көрүнөт. Канаттуу куштар жумуртка туушат. Аларды денеси менен басып, ысытып, балапан чыгарышат. Андан кийин тукумун багышат. Балапандардын бирлери сокур жана жылаңач чыгышат. Алар өз алдынча жашай алгандай болгончо, чоңойгонго чейин ата-энеси таап келген тамак аштарды жеп, уяда өсүшөт. Айрым түрлөрдүн балапандары торолуп калган болушат. Жумурткадан чыккандан кийин бир нече сааттан кийин эле ата-энеси менен чогуу өз алдынча тамак ашын таап жей алышат. Канаттуулар биздин досторубуз. Алардын көбү токойлордун, талаалардын, парктардын тазалыктары. Кышкы суукта жана балапан чыгарып жаткан мезгилде канаттуулар коргонуусуз калышат. Мындай мезгилдерде аларга жем берүү маанилүү. Эч убакта алардын уясына тийип, жумурткасын алууга болбойт. Жапайы канаттуулар жөнүндө жетишээрлик маалымат алдыңарго деп ойлойм балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма 75-бет 2-көнүгүү. Текстти которгула жана суроолорго жооп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.